Саламатсыздарбы? Google сервисинде Google Диск менен иштөө. Ал үчүн биз мынакей Google сервисине киребиз. Бул жерде мына биздин аккаунтубуз. Мына жерде 9 чекит, картинка, почта турат. Мына 9 чекитти басабыз. 9 чекит басак. Мына биздин аккаунтубуз. Мына жерде поиск, карта, Play Market каалаган тиркемелерди көчүрүп алсак болот. Почтабыз, биздин контакттагы адамдар бизге мына Google Диск деген программа менен иштесек болот. Ал үчүн биз мына Google Дискти эки жолу мышканын сол кнопкасын басып ачып алабыз. Ачып алсак, бизде мына жерде башка нерселерди өчүрүп коеюн. Сиздер түшүнүктүү болуш үчүн мына жерде Мой диск деп турат бизде. Мой дисктин ол жактан да карасак да болот. Мой дискке кирип туруп, создать папку деп алабыз. Создать папку. Создать папку түзүп, бул папканын аттарын латын алфавитинде жазабыз. Орус алфавитиндеги алфавитин кээ бирки сайттар окуй албаш үчүн, окуй албай калышы мүмкүн, ошон үчүн англис тилинде жазабыз. Мына жерде англис тилине өткөзүп алайын. Текстик файлдар, текстик файлдар, создать. Бул жерге текстик файлдар пайда болду. Дагы бир папка түзүп алсак, создать папку. Бул жерге презентациялар, биздин ар кандай PowerPoint'тогу презентациялар. Презентация. Создать. Мына жерге эми сүрөттөр. Өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү ошол жакка мындай кылып түзүп алсак болот. Мынакей бизге 3 папка түзүлдү. Google дисктин сиздерге артыкчылыгын айтайын. Бизге Google аккаунт ачканыбыздан кийин бизге Google дискте 15 гигабайт облакадан бизге маалыматтарыбызды сактап алуу үчүн 15 гигабайт 15 гигабайт берет. Бул жерде биз ошон үчүн ушул жерге текстик файлдар, презентация, сүрөттөрдү ушул жакка сактап алсак болот. Мына жерде текстик файлдарыбыздын ачканчанын оң жагын басып алып, цветтерин өзгөртсөк болот. Изменить цвет. Кызыл цвет кылып алсак болот. Презентациябызды изменить цвет кылып туруп, көгүш сүрөттөрүбүздү изменить цвет деп туруп, фиолетовый түскө келтирип алсак болот. Эми бул жакка өзүбүздүн компьютердеги маалыматтарыбызды ушул жакка сактасак, биз каалаган жерде өзүбүздүн аккаунтубуз менен паролубузду билсек, каалаган жерде барып, аккаунт паролубуз менен ачып алсак боло берет. Бул жакта эч кандай биздин маалыматтарыбыз жоголбойт, вирус кирбейт. Анын үчүн биз мышканын текстик файлдарды ачып алабыз дагы. Мышканын оң жагын басабыз. Загрузка файлов деп турат. Бул жерде биздин компьютерибиздеги файлдарыбызды ушул жакка жүктөсөк. Мынакей текстик документтерибизди мындай кылып туруп алып открыть этсек, ушул жакка жүктөлүп калат. Мынакей бизде жүктөлүп атат. Мен көбүрөөк маалымат алып алдым, ошон үчүн кичине убакыт алып жатат.
Мынакей бизге тексттик файлдарга тексттик документтерибизди жүктөп алсак болот. Эми презентациябызга мышканын оң жагын сол жагын 2 жолу басабыз дагы. Бул жакка мышканын оң жагын басып, загрузка файлов презентацияларыбызды жүктөйбүз. Өзүбүздүн презентация информатика сабагындагы модельдер деген теманы алып, ушул жакка жүктөсөк болот. Мынакей биздин модельдер деген темабыз мына жакка презентациябыз жүктөлүп жатат. Ал жүктөлгөнгө чейин мына сүрөттөрдөн жүктөсөк болот. Сүрөттөрдү папкасын басып алабыз дагы. Мышканын оң жагын басып туруп, өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү жүктөп алсак болот. Мынакей 3-4 сүрөт. Мынакей мына жакка жүктөлүп атат. Бул жерде мен дагы бир папка ачып алсам болот. Создать папку. Видеолор деген. Каалаган видеолорубузду ушул жакка жүктөсөк болот. Видеолор. Видеолорубуздун түсүн сары түстө коеюн. Бул жакка дагы бир видео жүктөйбүз. Мышканын сол жагын басып 2 жолу бассак, мына жерде видеолорубуз ачылат. Бул жерден загрузка файлов. Документида, бандикамда менин программаларым бар. Мына жерде бардыгынын немеси көбүрөөк болчу эле. Ошон үчүн азыраак маалымат алайын. Мына жерде назад локальный диск. На Python Source дегендин ичинде QR-код жасоо. Открыть. Бул жерде дагы мына маалыматыбыз көчүп жатат. Мына үчөө көчүптүр. Биз каалаган маалыматтарыбызды ушинтип Google дискке сактап койсок болот. Мынакей тексттик файлыбызда мына тексттик файлыбыз жайгашкан. Ал эми презентациябызда модельдер деген презентациябыз жайгашты. Ал эми сүрөттөрдө мына менин сүрөттөрүм. Ушул жерде каалаган балдарыңыздын, өзүңүзгө керектүү сүрөттөрүңүздү ошол Google дискиңизге сактап койсоңуз болот. Мына видеолоруңуз пайдалуу семьядагы видеолорду, ар кандай видеолорду ушул жакка сактап койсоңуздар болот. Бул жерден ачып көрсөк дагы болот, скачать этсек дагы болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.